Ассаламу алейкум, туғандар. Араңыздарда Бишкек шаарынан Арчабешиктен батир издегендер болсо, 48 метр квадрат 5-чи кабаттан толук ремонту бүткөн ушул батир шашылыш сатылат. Баасы $1500, кеми бар. Техпаспорт буйруса жакында чыгат экен. Бүткүл ремонту бүткөн. Бул монолита каркасный болуп, бышык кыштан салынган дом 9 кабаттуу, ушунун 5-чи кабатында 18-чи батир экен. Аянтына метр квадратына $1500 сурап жатат. Ошондо 48 метр квадраттын баасы $72,000. Аз маз түшүп берем дейт. Документтери ДДУ, техпаспорт жакында чыгат экен. Анткени 40-50% тегерегинде ушул жердин тургундары ремонтун жасап кирип жашап атат. Жакынкы күндөрдө буйруса чыгат экен. Зал бөлмөсү, чоң терезелер орнотулган, стеналар толук обой чапталган, электромонтаж бүт баары бүткөн, паткүлүч болгону эмерек техникаңыздарды киргизе алып эле жашайсыздар. Так, мынакей эшиктери дагы бүтүн мынандай добор, обналичниктер бүт баары коюлган. Негизги кире бериш эшик, бул 18-чи батир болуп калат. Прихожкасы дагы мына бул тарабы толук эмеректерди заказ бересиздер. Кааласаңыздар бул жагына дагы шкафтар заказ берсеңиздер болот экен. Маңдайдагы бөлмө бул жагы санузел, бир катар көрүп койсоңуздар болот. Южный магистральдан өйдө 1 километр болуп калат. Ошондо Доронбек Садырбаев көчөсү менен Ибраим Абдрахманов көчөсүнүн кесилиши 140-чы дарек. Дворго кааласаңыздар Садырбаевтан кирсеңиздер болот, кааласаңыздар Абдрахманов көчөсү аркылуу дагы кирсеңиздер болот. Эки тараптан вход бар экен. Эң жакшы жери бул жердин өзүнүн очокканасы бар, футбольный полеясы бар, детский площадкасы бар. Андан сырткары ушул Старт компания курулуш компаниясы минус 1-чи кабат тагыраагы подвалдан 100 киши бата турган жанагы конок тосуучу аянтындагы ушул жителдерге бериптир. Той топурду деле, тушоо тойду деле ресторанга борбой ушул жерден чакыра бересиздер. Үй тойду деле ушул жерден кыла бересиздер. Азыр сыртка чыгып толук көрсөтөбүз. Бул жагы кухня, газовый котел бүт баары орнотулган, фартуктары жасалган, газ кирген. Буйруса ушул техпаспортун эле күтүп жатат, жакынкы күндөрдө берилет экен. Мынакей арт тарабындагы көрсөңүздөр болот. Азыр ушул жакка дворго чыгып толук көрсөтөбүз. Бул Ибраим Абдрахманов көчөсү тарабы. Сүйлөшөсүздөр, кана жүрүңүздөр. Дворундагы бир катар көрсөтөйлү. Кухнясынан чыктык. Мына прихожкасы дагы кенен. Андан бери келсеңиздер, мына бул жагы подъезд болуп калат. Подъезд полдору толук керамогранит чапталган, стеналары жидкий мрамор. Мына бул жагы тепкичтери дагы бүтүн сону болуп жасалган. Фасад дагы бүткөн, подъездердин ремонттору дагы бүткөн, эшиктерин дагы мындай бронь эшиктерден орнотуптур. Сону болгон сапаттуу курулуш компания өзү жасап бериптир. Лифт дагы иштеп турат. Анда түшүп бир катар сиздерге дворду көрсөтүп коелу, чалып тез сүйлөшүп коюңуздар. Мынакей, мына ушул 3-чү подъезд болуп калат, туугандар. Мына Доронбек Садырбаев көчөсү тарабы бул тарап, мына арканын астынан бул жагы дарбаза, унаалар ушул жактан кирет. Анан жанында калиткасы орнотулган. Сырткы фасады дагы ушундай. Тетиги бурчтагы 1-чи подъезд, ортоңку 2-чи подъезд, мына бул 3-чү подъезд болуп калат. Түз эле чыгасыздар дагы лифттен чыгып эле маңдайдагы 18-чи батирге кире бересиздер. Кана келиңиздер. Бул тарабында эң негизги намазканасы, очокканасы, футбольный полясы бүт баары ушул арт тарабында жайгашкан. Жамгыр баштап атат. Двор мына бул тарабы да. Карасаңыздар, кыштын күнү газонду чейитип жап-жашыл кылып койгон. Бул тарабында беседка, фонтандары менен бүт баары жасалган. Андан сырткары беседка кошумча мына навестин асты дагы бар. Жанагы келиндер, жеңелер, ушул жердин жашоочулары чыгып алып мына жерде ушакты кууса болот да, отуруп алып выходной күндөрү. Андан сырткары мына жак катарынан очоккана, кухня, намазкана бүт баары ушул курулушта жайгашкан. Мына бул тарабында детский площадкалары, мына детский площадка бул тарабы, жаш балдар ойноочу аянтчасы, андан ары футбольный полясы, андан ары турник, брусья, ден соолук чыңдоо бөлүмү. Андан сырткары эгер кокус бул жакта электр энергиясы өчүп кала турган болсо, мына ийилтейген генераторду дагы орнотуп койгон. Муну дагы пайдалана бересиздер. Светошот деген көйгөй жок. Отоплениянын баары автономдук, ушул газовый котел менен жылытылат. Мына бул тарабы кенен болгон парковка. Көрдүңүздөр, Бул жагы Ибраим Абдрахманов көчөсү тараптан кирген дагы бир калиткасы, отдел охрана, бутиктери бүт баары коюлган. Охрана отурат. Мына площадкалардагы бүтүн парковкалар асты асфальт болуп жасалыптыр. Ылдый тарабында жанакы 100 киши бата турган конок тосуучу жайы мына бул тепкич аркылуу түшүп эле подвалда ушул жерде той топурду өткөрө бересиздер. Кокус, сүннөт той, үй той, башка бир мареке кылып калсаңыздар, охранага айтып дайындап коесуздар. Бир күн мына бул жердеги унааларды тазалап, конокторуңуздар келет. Бул жагында мал союлуп, башка нерсе кылып, очокканадан ушул жерде бүт шорпо, аштын баары демделет дагы. Мына бул жакта конокту тосо бересиздер.
чал сүйлөшүңүздөр, өтө сонун вариант экен. Бул домго кааласаңыздар тетиги арт тарабынан дагы киргенге өзүнчө бир дарбаза калиткасын орнотуп коюптур. Ошондо дворго 3 тараптан киресиздер. Охрана бар, двор закрытый, бүт бардык шарты каралган, сыртынан дагы көрүнүшү мынандай. Көрдүңүздөр, а? Сонун вариант. Тез чалып сүйлөшүп көрүңүздөр, бир бөлмөлүү элитный домдон. Старт компания, курулуш компаниясы салган мына ушул Арча Бешикте, Южный магистраль менен Доронбек Садырбаевдин кесилишинен, Ылдый тарабы Жалкиши районунан эле түз эле чыгып келесиздер да. Чал сүйлөшүп көрөсүздөр, а? Чоң жолдун боюнда, батыш тарабында Улокон жилой комплекси, анын жанында ылдый жагында чоң стадион дагы жакын, айлана чөйрөсүндө мектеп, балдар бакчасы толтура. Аябай көп, андан кызабат болбойсуздар. Ана маршруттук транспорт деле ушул домдон чыксаңыздар эле астынан остановкадан кете бересиздер. Бул тарабында продуктовый дүкөн, магазин, кафелер дагы жетиштүү да. Абасы таза, шаардын өйдө жагы, салкын жерден жашайын десеңиздер, ушунун ээсине бир чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. 48 метр квадрат. Ассаламу алейкум.